чындыкты айтыңыздар. Болгонду айтайлы. Кандай кемчиликтери болуп атат? Ал жакта газ жага тургандын баары энергетикага отурду, трансформаторлар жарылып атат. Эгер суубуз көп болсо, электр энергиясы көп болсо, ачып турган болсо, министрликтин жетекчилерин жумуштан кет деп сындасак болот эле. Даяр болушубуз керек болчу да, ушунда кыш оор болот деп ошо мезгилде биз ошого карата силерге суроо бергенбиз. Жогорку кеңештин жыйынында эл өкүлдөрү тарабынан калкты жылуулук менен камсыздоо жана электр энергиясына киргизилип жаткан чектөөлөр тууралуу маселе көтөрүлдү. Кыштын ызгардуу күнүндө электр жарыгы эмне себептен өчүрүлүп жатканы боюнча энергетика министри Таалайбек Ибраев маалымат берип, анда өлкөдөгү электр станцияларынын мүмкүн болгон кубаттуулугу 3356 мегаватты түзөрүн белгиледи. Мындан улам айрым учурларда керектүү кубаттуулук 3740 мегаватка чейин чыгып, тартыштык 400 мегаваттан ашууда. Андыктан электр жабдууларын сактоо жана авариялык өчүрүүлөрдүн алдын алуу максатында электр энергиясын чектөөгө аргасыз болуп жатышканын айтты. Электр энергиянын колдонуусу мындай чекке жеткен эмес. Мына 30 жыл биз өзүнчө мамлекет болгондон баштап мындай былтыркыга караганда 20 миллион 500 миң киловатт саатка чейин өсүп кетти да. Мына бүгүнкү күндө авариялык өчүрүүлөр жок. Только чектөө болуп атат да. Оборудованияны сактап калалы деп атабыз. 110 мегавольт амперлик трансформатор 700-800 миң доллар турат. Ошону сактап калыш керек. Эгерде мисалы үчүн Алар Чапа станциясы өчсө, анда Бишкек шаары свети жок калабыз да. Таалайбек Ибраев учурда республика боюнча 1,5 миллион абонент болсо, анын 50 миңден 70 миңге чейинкиси чектөөгө кабыл болуп жатканын билдирди. Анткени кечки саат 17:00дөн 24:00гө чейин керектөө 450-480 мегаватка чейин жетип, энергетиканын сарпталышы көп болууда. Ага ылайык бекитилген графиктин негизинде 1 саат алкагында кубаттуулукту азайтуу чаралары көрүлүүдө. Кечинде бардык абоненттер бир убакытта электр энергиясын колдонуу жогору чекке жеткендигине байланыштуу. Бул иштер генерациялоочу кубаттуулуктун жетишпегендигине байланыштуу. 1 сааттан ашык эмес убакыт энергетика системасын туруктуулугун сактоо максатында аткарылып жатат. 1 саатка созулган кубаттуулукту азайтуу иштери бекитилген графикке ылайык жүргүзүлүүдө. Жыйындын жүрүшүндө депутат Сүйүнбек Өмүрзаков энергетика министрлиги бул жагдайды алдын ала билип, өз убагында чара көрүшү керектигин айтып сынга алды. Ал эми Таалайбек Ибраев быйылкыда электр энергиясындагы сарптоо буга чейин болбогонун белгилеп, энергиянын жаңы булактарын куруу жаатында жасалып жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Саат 2-ден 2 саат, 6 саатта өчүрүп атасыздар. 6 саатта үй муздап калат да, жаш балдар бар, кары картаңдар бар. Эмнеге 6 саатта өчүрүп атасыздар? Бир жерде мисалы үчүн 6 саатка өчүрүп салган жокпуз. 1 саат бир фидерди өчүрсөк, экинчи фидерди экинчи саатта, үчүнчү фидер күйгүзүп туруп, кайра 4-саатта саатта экинчи ушинтип, чередовать этип алып кетип атабыз. Антпесек өрттөнүп кетебиз, анда күйөт баары тең. Мындан тышкары депутаттар Бишкек шаарынын абасынын булганышына электр энергиясынын тартыштыгы чоң таасир тийгизип жатканын айтышып, өлкөдө болушунча чакан гэстерди курууну көбөйтүү керектигин белгилешти. Смогтун дагы себепчиси электр жарыгынын аздыгынан жетишпестигинен болуп атат деп ойлойм. Ушул маселени чечүүдө кичи гэстерди курууса болбойбу? Бүгүнкү күндө Үскөл областына Тоң районунда Алабаш гэси, Жетөгүс районунда Актерек гэси, Таласта Карабурада Баласаруу гэси, Лейлек Баткенде Кыргыз Каганат гэси, ушундай гэстер мына сателлит 08 бизде мындай гэстер бар. Ошонун кээ бирөө бир 60 мегаватты быйылкы жылы ишке кирет деп биз пландап турабыз. Аны менен катар жыйында Майлуу суу шаарындагы таза суу маселеси жана айрым аймактардагы көмүрдүн тартыштыгы, кара алтындын баасынын көтөрүлүшү тууралуу да кеп козголду. Майлуу суу шаары союз бузулгандан бери таза суудан проблема болуп келет. Көбүрөөк сын айтпастан жакындан жардам берүүгө аракет кылайлы. Мына кече күнү министр кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбекович барып, элдер менен жолугушулуп кетти. Эми ошого конкреттүү сунуш киргизсек, Көмүр тартыш жок койсо, ошо көмүр маселесин камсыздап берсеңиздер. Өзүңүздөр билесиздер, кара жештен чыккан машиналар баары тең Бишкекке келишет, нарын жакты карашпайт. Анткени элде акча аз.
Жыйынын соңунда эл өкүлдөрү көтөрүлгөн маселелердин маанилүүлүгүн белгилеп, тиешелүү кызмат адамдарын жоопкерчиликтүү иштөөгө чакырды. Белгилей кетсек, бүгүн жогорку кеңештин жыйынында калкты жылуулук, электр энергия жана ичүүчү суу менен камсыз кылуу маселелери боюнча министрлер кабинетинен маалымат угулду. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.